Араван районундагы Синжипирим цемент заводу Ош облусунда цемент чыгарган ири ишканалардын бири. Бүгүнкү күндө суткасына 500 тонна цемент чыгарып, завод 24 саат тынымсыз иштеп, калктын цементке болгон муктаждыгын камсыздап келет. Азыр бул печкадан 1,5 градус, 1,400-1,5 градуска чейин кышып түшүп, уже муздап дробилкага карап кеткен жайы. Бул негизинен башынан буну бышырыш үчүн бизде негизинен биринчи чийки заттарды акиташты майдалоочу участкасы бар. Мына бизде мына турган жерибиз ошол акиташты бүт кум, топуракты баардыгын аралаштырып майдалап берүү үчүн мельница тегирменибиз деп аталат. Ошол тегирменден чийки заттар келгенден кийин оптимизацияга түшүп, жогорутан печкеге түшөт да. Заводдо иш ыргагы күнү түнү токтобой жүрөт. Жалпы 200дөн ашуун жумушчулар 2 нөөмөттө иштешет. Күнүнө ондогон оор жүк ташуучу унаалар цемент жүктөп чыгышат. Ал өлкөнүн бардык аймактарына чейин сатылат. Аталган завод 3 жылдан бери цементти сыртка экспорттоону токтоткон. Өндүрүш өкүлдөрүнүн айтымында аймакта цементке болгон суроо талап күч. Ошондуктан завод өндүргөн продукциясын ички базарларга гана сатыкка чыгарууда. Биздин цемент сапаты жакшы, бүт маркасы туура келет. Сертификациядан алган биздин сертификаттар бар. Андан кийин биздин цементтин өзгөчөсү биздики цементибиз маркасы D0, добавкасы жок. Сапаты жакшы. Бардыгы көбүнчөсү ушул биздин ички рынокко кетет. Экспортко чыгарганыбызга уже 3-4 жыл болуп калды. Өлкөдө курулуштардын саны кескин өсүп жаткандыгына байланыштуу цементке болгон муктаждык да күч алууда. Буга байланыштуу Синжипирим цемент заводу суткасына 2,5 миң тонна цемент өндүрүү бөлүгүн курууну баштады. Бул бөлүгү болсо 2 жыл аралыгында толугу менен ишке ашуусу көздөлүүдө. Заманбап завод куруш үчүн биз жаңы проект жасап, жаңы завод 3000 тоннасын бир суткада чыгарышка цементке проектти баштадык. Бул проектти Кытайдын Нянжинский научно-исследовательский институт цементаны заказ кылып, проектти полностью изыскание проект кылып баштап эмне кылып атабыз. Изилдеп, быйыл ошо ишти ашырайлык деп атабыз, проекттерди ишке ашырайлык деп атабыз. Өндүрүш цемент чыгаруу менен гана чектелбейт. Дагы 1-2 жыл аралыгында темир, бетон буюмдарын да чыгарып баштайт. Бул үчүн курулуштун алгачкы этаптары башталса, буга удайы эле механикалык цехтин курулушу жүрүп жатат. Синжипирим цемент заводу акыркы үлгүдөгү техникалык жабдыктар менен камсыздалган. Чет өлкөдөн ташылып келинген тетиктерди кураштырып, толуктап, бузулганын оңдоо үчүн механикалык цех ишке түшкөн. Бул үчүн Кытайдан 6 техника алынып келинди. Ошол биздин Синжипирим цемент заводунда керектүү тетиктерди, запчастарды дегенде ушул токарный станоктун DIP-500, DIP-500 деген станоктун жардамында керектүү валдарды, эгер сынган вал болсо вал жасайбыз. Кандай татаалдыктагы валдар болсо валдарды, флянистерди, шлицевой соединение шлицелер жасаганга баардык нерге ушул наркы станоктордун, ушул станоктордун жардамы менен өзү керектүү шаймандар жасап алганга мүмкүнчүлүк бар бизде. Аталган өндүрүш жалпы жумуш орунун 500ге чейин көбөйтүп, калкты туруктуу иш менен камсыздоо максатын көздөйт. Ошондой эле кошумча завод ишке түшсө, суткасына жалпы 3000 тонна цемент чыгарганга мүмкүнчүлүк жаралат. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.